Бүгүн 24-сентябрда Жайыл райондук соту милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон Бурулай Турдали кызынын окуясы боюнча милиция кызматкерлеринин ишин карады. Маркум кыздын атасы Турдали Кожаналиевдин суперкежиге кабарлашынча, сот отурумунда ишти караган судьяга дагы ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, жыйынтыгында иш Чүй облустук сотко өткөрүлүп берилди. Кызымдын өлүмү боюнча күнөөлөнүп жаткан 5 милиция кызматкеринин сот отуруму Жайыл райондук сотунда каралды. Бирок алар сурак алынышкан жок. Отурум башталары менен судьяга дагы бир ирет ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ишти Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотко өткөрүп берүүнү талап кылдык. Сот кеңешме залынан чыгып, иш Чүй облустук сотуна өткөрүлүп бериле турганын окуп берди. Эми Чүй облустук сотуна да арыз менен кайрылып, Бишкектеги Октябрь райондук сотко өткөрүп берүүнү өтүнөбүз, деди Кожаналиев. Ал эми Бурулай тарапка жактоочулук кылып жаткан адвокат Есения Рамазанова Бурулайдын өлүмү боюнча күнөөлөнүп жаткан 5 милиция кызматкеринин аты жөнүн атады. Алар Кыдышев, З. Айткожоев, И. Иманалиев, Макеев жана З. Байтереков. Булардын бири тергөөчү, эки нөөмөтчү болсо, дагы экөө жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери, деди Рамазанова. Ал эми Бурулайга бычак сайып өлтүрүүгө шектүү жарандын иши жакынкы арада карала турганын кошумчалады. Биздин өтүнүч боюнча иш Жайыл райондук сотунан Бишкектин Свердлов райондук сотуна өткөрүп берилмек. Бүгүн эртең менен Свердлов райондук сотунан сураштырсам, документтер азырынча келип түшө электигин билдиришкен. Ал эми Жайыл райондук сотунан сурасам, бүгүн эртең менен документтерди жибердик, түштөн кийин барып калат дешкен. Менимче иштин кагаздары келген болсо, жакынкы күндөрү сот отуруму белгиленет, деди жактоочу. Милиция кызматкерлеринин иши боюнча алгачкы сот отуруму Жайыл райондук сотунда 13-сентябрда каралып, алар күнөөлөрүн жарым-жартылай мойнуна алышканы маалымдалган. Окуянын чоо жайына кайрылсак, 27-май күнү Бишкек шаарында жигит кызды ала качып бара жаткандыгы боюнча милицияга маалымат түшкөн. Көп узабай жигит менен кыз бара жаткан унаа Сосновка айылындагы посттон токтотулуп, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Милиция бөлүмүндө жигит кызга андан соң өзүнө бычак сайып, оор абалда экөө тең ооруканага жеткирилген. Кыз алган жаракатынан улам көз жумган. Каза болгон кыз 20 жаштагы Бурулай Турдали кызы, ал эми жигит 29 жаштагы Марс Бөдөшев экендиги анык болгон. Бурулай Турдали кызы Борбор шаардагы медициналык окуу жайлардын биринде окуй турганын жана ушул жылдын август айында Марска эмес, башка жигитке турмушка чыгууга даярданып жатканын жакындары айтып беришкен. 29-майда Бурулай Турдали кызынын жансыз денеси жерге берилип, ошол күнү маркумдун атасы кызымдын денесин майрам суга алып жатып, көкүрөгүнө N+B жана X белгиси бычак менен жазылганын көрдүк. Н деген тамга бул кызыма куда түшүп кеткен баланын атынан баш тамгасы. Мынчалык мыкаачылык менен өлтүргөнчө милициялар кайда жүрдү деп билдирген. Бул маалыматты Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Нурлан Сарчаев калптеген. Анын айтымында, окуя 1 мүнөткө жетпеген убакыт аралыгында болгон. Бул убакытта андай тигилип жазуу мүмкүн эмес жана кыздын денесин экспертизага берген учурда бычактын 3 жолу сайылган жаракаты гана болгон, деген Сарчаев. 4-июнда Бурулайдын өлүмү боюнча 23 милиция кызматкерине чара көрүлүп, анын катарында Нурлан Сарчаев кызматынан алынган. Жайыл райондук прокуратурасы Кылмыш жаза кодексинин 316-беренеси шалаакылык боюнча Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине кылмыш иши козгогон. Ал эми кыздын өлүмүнө шектүүгө карата кылмыш иши боюнча биринчи сот отуруму 5-сентябрь күнү Жайыл райондук сотунда өтүп, эки тараптын өтүнүчү менен иш Бишкектин Свердлов райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Булак суперкейчи.